Кандайсың Мухаммед эге? Жакшы, Кудайга шүгүр. Эми такси бир жагынан эң сонун мүмкүнчүлүк да, ушундай бир сабагыңа кылганга, намазың окуганга, аны угуп алган биздин Сулайман деген балабыз лаббайкен ошол жерде болушунча кыйкырып айтат. Видеода эң биринчи Абдушкур устаз, анан Сүйүн Дамладан Алла разы болсун ошолор бизге белек кылып атат. Фильмине канча жыл болуп калды? Бир 6-7-8 жыл. 8 жыл болуп калды. 8 жылдан өттү. 2010. Кудайга шүгүр, кыйынчылык катуу күндө эле болбоду. Эң эле бир кызыктуу жери ошол стройкада иштегенбиз. Стройкада иштеп, 4 ай иштеп 3000 рубль алгам. Аллага кайрыласың да. Аллага кайрыласың. Бир эле чоң өкүнүчүм бар. Эң эле биринчиден жол эрежесин жакшы кармап айдасак. Ошо такси туугандарга айтат элем, ушул адебибизди токтотсок да. Я Аллаху, я Рахман, я Рахим, я Малик. Дагы кимди чакырабыз Москвада? Дагы таксилер барбы? Айтыңыздар болсо. لا شريك لك لبيك Assalamu alaikum, урматтуу Рускалардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Бүгүн биз Москва шаарында кымыз заказ бердик эле, буйруса Мухаммед эге бизге алып берди. Кандайсың Мухаммед эге? Жакшы, Кудайга шүгүр. Денсаулыктан иштер үйдө эле тынчпы? Кудайга шүгүр, баары жакшы. Иште алып атасың, катырып атасың. Колдон келишинче дей эле. Кымыз аябай сонун экен, түгөп калдыбы? Качан келет дагы? Кымыз өткөндө эрте менен баштагам, саат 3-4гө чейин обедтерде эле түгөнүп калды. Себеби кыргыз туугандарыбыз келери менен мага 20 литр же болбосо 1 кап деп мага адрестерин калтырып суранып коюшканда, келди кымыз, жеткирдим түгөнүп калды. Буюрса дагы мына кече жолго чыктым, 2 күндө келип калат иншалла. Кудай буюрса. Мухаммед эге биз мындай кээде сторисиңизден көрүп калабыз да, баягы Алла Тааланын 99 ысмыны кээде кыска нуска айтып бана кыласыз. Ону сиз жаттагансызбы? Же кандай таксиде иштеп эле жаттап койдуңузбу? Алланын ысымдарын билесиңер, мен үйдө балдарым, кыздарым бар го. Күндө үйдөн чыгып атканда аларга 5тен тапшырма берем. Анан кимиз биринчи жаттап бүтөт экенбиз деп үй бүлө менен чогуу жарышып жаттап алдык. Барын 99 тең. Бирок көбүнчө таксиде жаттасаңыз керек, жолдо баратып. Таксиде эми такси бир жагынан эң сонун мүмкүнчүлүк да, ушундай бир сабагыңа кылганга, намазың окуганга, анан өтө көп отурган зыян деп дагы айткан агаларыбыз бар. Таксинин зыян жагы дагы бар депчи, бирок ар бир иштин пайдасы зыяны болот эмеспи? Пайдалуу жагы ушул заказдардын ортосунда же болбосо бир атайын заказың өчүрүп, сабагыңа кылып алганга бир өтө сонун мүмкүнчүлүк да. Азыр балаңыз да, кызыңыз дагы Алла Тааланын 99 ысмыны жаттап койгон, а? Алар аз калды жатташына. Аз калды. Өткөндө биз кыска видео тарап жүрдү го, баягы Абдушкур устаз алымыбыз бир аз машалла барасың деп аткан видео тарап. Ошону кичине түшүндүрүп бересизби? Неме? Анда Мавлид болгон. Мавлидтин аягында билесиң да умрага оюндар ойнотулат эмеспи? Жолдомолор. Анан ошондо Бак жардамында эмес лабайкын айта бергиле, кимиңерге насип болуп калса, умрага жолдомо утуп каласыңар деп сүйлөп коет. Аны угуп алган биздин Сулайман деген балабыз лабайкын ошол жерде болушунча кыйкырып айтат. Видеосу бар го? Кыйкырып айтат. Анан неге бизге чыкпайт дегенден сени алактар укпай атат, катуураак кыйкыр деп коем. Ошентсем катуу кыйкырып айтып атканда, эми ошол учурда чыкпай калды, бирок баары бир алактала уккан экен. Абдушкур устаз бир умра берди, Алла разы болсун. Анан Сүйүн Дамла бир умра берди, ошентип ошол балабыздын лабайкан айтып кыйкыргандыгы үчүн Аллах анын апасына, атасына бирден умра берди да. Ла шарика лак лаббайк. Maşallah. İnşallah apan men barıp Mekke'de aytasın. Makul mu? İnşallah. İnşallah. Kelimesi sonun. Allah razı olsun. Aябай. Эң биринчи Абдушкур устаз, анан Сүйүн Дамладан Алла разы болсун ошолор бизге белек кылып атат. Машалла. Ошентип умра Кудай буйруса жакында арат экенсиз да, Аллахтан насип болсун. Жок, умра буйруса январда болот иншалла. Устаздар менен кеңешип, январда бара турган болдук. Siz Moskvada көп эле жылдан бери ушул жердесиз? Moskvada чынын айтсам менин келишим өтө мындай эстен кетпей турган күн болгон да.
2010 жылы Кыргыз Өзбек тууган урушуп кетпедик беле. Ошол күнү самолет эрте менен уча турган болчу, учпай калып согуш болуп, жолдо бизди согушка аралаштырып бере жаздап, кечке мал зорго учуп келгенбиз. Самолеттин ичинде бир 20 чакты адам учуп келгенбиз. Эң кызыгы, тиякта кыргыз тууган, өзбек туугандарыбыз урушуп атат. Бул жака келсем, кыргыз ошол өзбек экөөбүз чогуу отуруп алып, кайра эле бир телевизордон тияктагы урушту көрүп отурганбыз да. Фильмде канча жыл болуп калды? Бир 6-7-8 жыл. 8 жыл болуп калды. 8 жылдан өттү. 2010 азыр 2023. Бирок жыл сайын барып келесиз да, 2 жылда, 1 жылда, 6 ай, 7 ай. Дагы ошо тез эле барып келип турабыз. Бул жерде мындай эсиңизде калган, ошончо жылдан бери эсиңизде калган күн болгонбу? Өтө кыйналган убактыңыз болгонбу? Эмне болгон анан? Кыйналган убактыңыз болгондо. Иштен кыйналганыңызбы, же ачка калып кетиппи, же метрода калып кетиппи? Эсиңизде барбы? Кыйынчылык күндөр. Кудайга шүгүр, кыйынчылык катуу күндө эле болбоду. Эң эле бир кызыктуу жери ошол стройкада иштегенбиз. Стройкада иштеп, 4 ай иштеп 3000 рубль алгам. Анан ошол учурда пул жок болуп калып, Бад Москвага иш көргөнү барып, ошол жакта калып калгам. Шведияда иштеп, 2 жыл Шведияда иштедик. Кудай кааласа, Шведияны азыр жакшы өздөштүрүп кете ала турган абалдамын, билем да. Кыйынчылык ошол стройкадагы эле күндөр болуп калган, ошо акчабызды ала албай. Андан бери жок, Кудайга шүгүр, жакшы эле. Жакшы эле деңиз, Кыйналган убакыттарда кимге кайрыласыз? Кимден жардам сурайсыз? Биринчиден болуп калат да. Биринчиден сөзсүз түрдө Аллага кайрыласың да. Аллага кайрыласың. Кээде ыйманың төмөндөп калат, кээде ыйманың өтө кубаттуу учур болуп калат. Айтат го, ыйман бул жалбырак сыяктуу, кайсыл жака шамал катуураак урса, ошол жака мындай кыймылдап турат депчи. Ыйман жакшы учурунда сөзсүз түрдө Аллага кайрылып, дуа кылсаң көзүңөн жаш чыгат. Кээ бир учурлар болот, дуа кыласың көзүңөн жаш чыкпайт. Биринчиден Аллага кайрылабыз да. Ушул общий айтайын, ушул жашыңызга чейин кайсыл бир ишиңизге же кайсыл бир нерсеңизге мындай неме кылып келесиз? Өкүнүп дейсиңби? Өкүнүп келесиз. Менин эң эле бир бир эле чоң өкүнүчүм бар. Бишкекте Көлмө деген медресе бар. Ошол медресени толук окубай чыгып келе бергем да. Эң эле чоң өкүнүчүм ошол. Ошону калтырбай окуп жүргөндө азыр бул Мухаммед башка жактагы Мухаммед болот эле да. Бир мечиттерде баян айткан, ошондой Мухаммед болот эле. Өткөн дең, Медреседеги бир устаздардын катарында бир устаз болгон Мухаммед болот эле. Бирок кайра шүгүр кылам, эми ушунча болсо деле исламды таанып, намазымды калтырбай, ушу исламдан аз болсо дагы сабак алып калганымачы. Ато исламдан кабары жок жүргөндөрдүн катарында болуп калсам эмне болот эле? Намазды билбей жүрүп калган адам болсом эмне болот эле? Ушагына шүгүр, баары жакшы. Эң туура айтасыз. Алла разы болсун. Эфирди аяктасак деле болот, эми акыркы аяктаган маалдарда дагы кошумча суроолор берейин сизге. Мындай азыркы сиз таксиде иштеп атасыз да? Ушу таксиде иштегендерге кандай немелерди бересиз эми? Кеңештер бересиз. Мисалы, убакыт кенен болот экен таксиде турабы? Таксиде иштегендерге биринчиден таксиде иштеген туугандарыбыз жакшы. Жакшылык иштерге бисмилла деп дайыма даяр турушат деген. Анан ар бир иштин мындай жакшы жагы, жаман жагы дегендей, кээ бир туугандарыбыз бар, мындай шашылыштын айынан же болбосо акчага дагы өтө көп кызыккан, мындай кызыгып калгандын айынанбы, бир аз көбүрөөк мындай нарушенияларды жасап койгон учурлар болуп калып атат. Өзүбүздүн эле кыргыздарга зыян бул нерсечи. Тартипти бузуп койгон учурларыбыз болуп атат. Эми бардык такси айдагандарга эң эле биринчиден мындай жол эрежесин жакшы кармап айдасак, эң эле ошол. Анан айта кетчү нерсе, көбү мага чалып калышат да. Таксыр, жин окуган адамдардын же болбосо молдолордун номери барбы депчи. Бул азыр оюма келип калды да, жакшы. Такси туугандарга айтат элем, көбүнчө бул шопурларда гана болот да. Эми бизде башка ишканаларга окшоп машинабызда дараткана жок. Кээ бир такси айдаган жигиттер, мисалы бир сал далдоо жерге барганда талдардын түбүнө бара калып, же болбосо дубалдардын түбүнө бара калып сара кылып коятышпайбы? Ошол учурлардан өтө этият болуш керек да. Андай жерлерде жиндер жашайт,
балдын бала чакасы менен тамактанган учурлары болуп калат. Анан бул нерседен кабары жок балдарыбыз барып туруп ошол жерге мындай жеңил сара кылып койгондо жин туугандарыбыз атака кылып коюшу мүмкүн. Ошол учурдан баштап ошол адамда кандайдыр бир оору жабышып калышы мүмкүн. Баягы жагы кышайып калат же болбосо сөзсүз түрдө адамга зыян тийип калышы мүмкүн да. Ошо такси туугандарга айтат элем, ушул адебибизди токтотсок да. Эми 10 минутада любой жерден чайхана же болбосо заправкалар толтура, ошол учурларга барып эле секин ишти бүтүрүп алсак болот да. Бул мындай өзүбүзгө эле бир жин кирип кетпесин, бир сактаныш үчүн эле оору жууп калбасын деген эле максатта айтып койдум. Эң туура айттыңыз. Алла разы болсун. Эми Алла Тааланын 99 ысымын кичине айта кетсеңиз. Айталыбы? Барын демесем мындай. Жөн эле койбой. Кичине айтып койбойсузбу эми көрүүчүлөргө. Балким ошонун айткандан кийин баягы немелерин айтып койсоңуз, пайдаларынын неге жакшы, балким жаттагандар болор. Анда айтканга жараша биротоло Аллах Тааланын ысымы болгонун толук айтып берейин, а? Толук айтыңыз. Биринчиден хадис бар. Кимде ким Аллах Тааланын 99 ысымын жаттаса, бейишке кирет дегенчи. Бул эң жакшы нерсе. Бул футболисттердин аттары эмес, актерлордун аттары эмес. Бул Аллах Тааланын бүт жоктон жок жерден ушул көзгө көрүнгөндөн бар жогун жараткан жалгызган Алла да. Ошонун ысымдары болуп атат. Баштайын анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. YouTube'дан угуп атып эле жаттап алгам өзүнчү. Эми ошол обон менен да тура аласың деп алайын ба? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaymin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Allah, Ya Rabbi деп аяктайбыз. Машалла, Алла разы болсун. Деп кол чабуулар деп коем. Машалла. Бул жерде астагфирулла деп коелу. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат эге, убактыңызды бөлүп келгениңизде. Буюрса, кымыз кенеден тартабыз, иншалла. Кымыз келсе кабарын айтам го. Москвадагы мекендештер, буну Москвадан көп жазсаңдар, биз да Москвадабыз. Комментарий жазып коюңдар да, ким келип сүйлөп берет. Кымыз ушул келишинде келет, башка келбейт. Себеби жайлоо же болду. Элдер чөп чар менен аяктап акыркы рейсин салдырдык. Анан айта кетчү нерсе, убактыбызды бош эле өткөрө бербестен ошого окшогон жакшы сабактарды алып, Москвада дин өкүлчүлүктөрүбүз бар, Кудай кааласа. Ошолордон билим алып калышыбыз керек. Айттыңыз. Талабун илми фаридатун ала кулли муслимин ва муслиматин. Бул 40 фарздын бири да. Бар жоңуздарды билим алууга чакырам. Убактыбыз теке кетпесин. Урматтуу мекендештер, мусулман бир туугандар, кимиңиздер кайсыл жакта болсоңуздар, Алланын сактыгында коргонда болуңуздар. Баарыңыздар жакшы көрөбүз. Лайк басып, колдоп, жакшы сөздөр жазып коюңуздар иншалла. Дагы кимди чакырабыз Москвада? Дагы таксилер барбы? Айтыңыздар болсо. Чакырып. Азырча өнөрү болгон болсо тартабыз, Кудай кааласа. Айнекти ачып турчу таш ырсаң, кыргыз машина чөтөбү. Таксинин баары кыргыз азыр. Тынч болуңуздар мекендештер. Сак болуңуздар туугандар, аман болуңуздар.